Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнүн маңыздууларына токтолсок. Президент Садыр Жапаров Түркиянын палаталар жана биржалар бирлигинин президенти Мустафа Рыфат Хисаржооглуну кабыл алды. Президенттин басма сөз кызматынан маалымдашкандай, жолугушууда соода-экономикалык кызматташтыктын жана маанилүү долбоорлорду ишке ашыруунун актуалдуу маселелери талкууланды. Жолугушуунун башында мамлекет башчысы Түркия Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш гана эмес, боордош мамлекет экендигин белгилеп, тараптар туура 30 жыл мурун түптөлгөн мамлекеттер аралык катнаштардын мыкты салттарын улантып жатканын кошумчалады. Ал кыргыз-түрк саясий, соода-экономикалык жана инвестициялык чөйрөдөгү кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгаарына үмүт артты. Садыр Жапаров ноябрь айында Стамбул шаарында пландалып жаткан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин 8-чи жыйынынын алкагында Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушууну пландап жатканын белгиледи. Өз кезинде Түркиянын палаталар жана биржалар бирлигинин президенти Рыфат Хисаржооглу чакырууга ыраазычылык билдирип, мамлекет башчысына Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын жылуу саламын жолдоп жана Кыргызстанды эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Рыфат Хисаржооглу түркиялык инвесторлордун кызматташууга жогорку кызыгуусун жана Кыргызстанда долбоорлорду ишке ашырууга даярдыгын билдирди. Бул жылы өлкөдө пландалган айыл чарба түшүмүнүн 35% алынган жок. Бул тууралуу Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков Бишкектеги брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында, быйылкы жыл суунун аздыгынан улам татаал болду. Ага карабай суу бардык каналдар аркылуу берилип жатты. Биз суунун аздыгынан жана татаал климаттык шарттарга байланыштуу бул жылы пландалган түшүмдүн 35%-ын ала алган жокпуз. Бул биринчи кезекте дан эгиндерине тиешелүү. Башка өсүмдүктөр боюнча мындай олуттуу түшүүлөр болгон жок, деди министр. Ошондой эле ал өлкөдө кургап калган талаалар жок экенин, айрым гана талааларга суу аз же убагында берилбегенин айтты. Бул жыл бизге кийинки жылы дагы сугат суунун тартыштыгы боюнча кыйынчылыктар боло турганын көрсөттү. Быйылкы жылы 85 000 гектар аянттагы күздүк эгиндерди алдын ала сугарууну пландаштырдык. Бүгүнкү күнгө карата иштер 70% аткарылды. Ал эми 220 000 гектар аянтка суу толтуруучу сугат иштерин жүргүзүүнү пландаганбыз, деди Жаныбеков. Кыргызстандык балбандар каржылык маселеден улам толук курамда жаштар арасындагы U23 дүйнө чемпионатына катыша албайт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында Кыргызстандын эркин күрөш боюнча курама командасынын машыктыруучусу Руслан Мадинов билдирди. Анын айтымында, бүгүн эле эмес, буга чейин дагы ушундай маселе болуп келген. Грек-рим күрөшүнөн толук курам барбайт. Кыздардан 2 гана спортчу барат. Ал эми эркин күрөштөн 6 гана балбан күчүн сынайт. Баары каржылык маселесине барып такылат. Дүйнө чемпионатына медаль ута турган, өз деңгээлин көрсөтө алган гана балбандар барат. Эртеңки күндү ойлонгон жокпуз. Өсүп келе жаткан өспүрүмдөрдү алып барып, көрүп, үйрөнүп келсин деген жок, дейт ал. Мадинов кошумчалагандай, каражат жетиштүү болсо дагы спортчулар мелдешке бармак. Эскерте кетсек, 23 жашка чейинкилер арасында эркин грек-рим жана кыз келиндер арасында күрөш боюнча U23 дүйнө чемпионаты 1-7 ноябрда Сербиянын Белград шаарында өтөт. Буга чейин Кыргызстандын курамасы аныкталган болчу. Программабызды улантабыз. Эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. 26 октябрь Баткен согушунун бүткөнүнө 21 жыл толду. Согуш учурунда курман болгондорду эскерүүгө арналган иш-чара республиканын бардык аймагында жана Борбор кала Бишкек шаарында Коргоо министринин, генералдардын, согуш катышуучуларынын, курман болгондордун жакындарынын катышуусунда өттү. Салтка айланган эскерүү иш-чарасы жөнүндө кийинки сюжетте сөз болот. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында катталган алгачкы Баткен согушунун бүткөнүнө быйыл 21 жыл толду. 2018 жылы 25 декабрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен 26 октябрь 1999 2000 жылдардагы Баткен окуясында Кыргыз Республикасынын аймактык бүтүндүгүн коргоо боюнча аскердик жана кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгондорду эскерүү күнүн белгилөө жөнүндө токтому чыккан. Ошол күндөн баштап 26 октябрь расмий түрдө Баткен согушунда курман болгондорду эскерүү жана жеңиш күнү катары белгиленип келет. Салтка айланган салтанат быйыл да өлкөнүн бардык аймагында республикалык деңгээлде белгиленди. Бул күн өлкө үчүн жеңиш күнү катары белгиленсе, кандуу коогалаңдан көз жумган 54 жоокердин жакындары,
ата энелер үчүн унутулгус, жүрөктө өчпөс так катары кала берери талашсыз. Ооба, жакындарынан же өз баласынан айрылган ата эне мекен үчүн окко учкан баласынын эрдигине сыймыктанганы менен жүрөгүндөгү унутулгус жаратты айыктырыш мүмкүн эмес экенин айтып келишет. Алардын арасында жыл сайын ушул эстеликке келип гүл коюп, өз баласын эскерип келген Шайыргүл апа да бар. Мукактанып араң сүйлөгөн апабыз мындай кандуу коогалаң эч качан кайталанбасын деп дайыма тиленип келет. Бүгүн эстеликке ушу балага курман болгон жоокерлерге Куран окутуп, бүгүнкү майрамына катышууга келдик да биз. Эми мамлекет тарабынан эч кандай деле помощь берген жери жок азыр. Эми алабыз, жөлөк пул алабыз 1000 сом. Как пенсия өңдөнт. Андан башка эч деле жардам деле жок. Шайыргүл апанын сөзүн улай турган болсок, Баткен согушунун катышуучуларынын атайын күнү мамлекет тарабынан белгиленгени менен согуш катышуучусу деген статус бүгүнкү күнгө чейин берилбей келет. Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси бул маселенин үстүнөн 11 жылдан бери күрөшүп келишүүдө. Ар дайым президенттерге чейин кайрылып келишкени менен бүгүнкү күнгө чейин эч кандай майнап чыккан эмес. Жакында эле өткөн президенттин маалымат жыйынына катышкан Азия ТВ телеканалынын башкы режиссеру, Баткен согушунун катышуучусу Данияр Жаркынбаев бул маселени президенттин өзүнө суроо узатып жатып дагы бир жолу көтөрдү. Өлкө башчысы бул маселенин жоопсуз калбай турганын билдирди. Но биз болсо эмнени сурап атабыз? Биз деген именно жанакы ошол, которые пострадали, непосредственно погибли, семьи погибших матерей, вдовы, с детьми на руках, которые остались, до сих пор не вышли замуж даже. Раненые ребята, которые не получили льготы. У нас просто элементарно нету статуса. Это же не просто какая-то разборка, я не знаю, это была война. Дайте статус нам. Посетите нас, встретитесь с нами, пожалуйста, Садыр Нургожевич. Если не могут уже другие ваши помощники это сделать. Спасибо большое. Түшүнүктүү. Болду, мен муну өзүм көзөмөлүм алайын, Акылбек Үсөнбекович. Карап чыгалыктагы жакын тез арада жообун берелик. Жоопсуз калтырбаңыз, карап коесуз. Башкы кол башчыдан мындай жоопту алган согуш катышуучулары жана Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңешинин төрагасы Канат Бакалов 26 октябрь эскерүү күнүнүн алкагында курман болгондордун ата энелерине жана жаракат алгандарга кайрылып, көптөн бери чечилбей келе жаткан көйгөй чечилээрин дагы бир жолу белгилеп өттү. Баткен согушунун ардагерлерине баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Ата энелерге чоң таазим. Ушу ата энелер жыл сайын үмүт кылып ушул жакка келип турушат. Кудай буйрса, сиздердин көйгөйлөр быйыл ишине ашат деп ишенебиз. Урматтуу куралдаш достор, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай, ачыгыбыз, асманыбыз ачык болсун. Эч качан согуш болбосун. Күтүүсүз келген душмандын мизин кайтарууда бейгап бара жаткан элге калкан болгон азыркы ардагерлер ошол кезде жаш уландар болгон. Тилекке каршы ондогондору бул дүйнө менен согуш учурунда курман болсо, 100дөн ашыгы жаракат алган. Бул окуяны ошол учурда жеринде күбө болгон генералдар да тастыктап, чыныгы согуш болгонун жана жоокерлердин эрдигин дайым айтып келишет. Биз билебиз, 1991 жылы эгемендүү мамлекет болгондон кийин ровно 8 жылдан кийин биздин ким экенибизди билебиз деп эл аралык террористтер өзүбүздүн чек араны бузуп келип, кыргыз элин тополоңго салган. Муну эч ким унутпайт. 99 жылдан баштап кыргыз мамлекетибиз, куралдуу күчтөрүбүз ошол жерден чоң бир бурулушка келип, ошондон баштап биздин куралдуу күчтөрү өнүгүп, ошондон кийин мамлекет куралдуу күчтөрүнө көз карашын өзгөрүп, ошол жерде коомчулугубуздун дагы ички дүйнөсү өзгөргөн. Ошол жерде биздин катарыбызда турган досторубуз, ошол жерде турган биздин жоокерлерибиз мекен үчүн ошол жерден курман болгон. Ошол учурда кыргыз армиясынын катарына өз каалоосу менен кошулуп, өлкөгө мыйзамсыз кирген куралдуу күчтөрдүн мизин кайтаруу үчүн бир топ эр азаматтар өз салымдарын кошушкан. Бардыгынын максаты өлкөгө тынчтык орнотуу жана берген антына бекем туруу болгон. Ал эми жогорудагы Кыргыз Республикасынын президенти, өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Жапаровдун сөзү ардагерлерге жана курман болгондордун ата энелерине дагы бир жолу үмүт жандырды.
Көптөн бери мамлекет тарабынан берилбей келген согуш катышуучусу деген статуска жетүүгө бир кадам калды деген ойдо турушат. Эгер расмий түрдө статус берилсе, 10 жылдан ашык убакыттан бери аткарылып келе жаткан иштерин мындан ары да өркүндөтүп, жаштарды мекенчилдикке, патриоттуулукка тарбиялоо боюнча өтүлүп келе жаткан сабактар дагы да кеңейтилерин, өлкө үчүн дайым чеп болуп беришээрин белгилеп өтүштү. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Кара Суу районунун тургуну 25 жаштагы келиндин төрөттөн кийин каза таап, артында 3 жаш балдары калгандыгын айткан жакындары дарыгерлерди айыптап, милицияга кайрылышты. Маркум Кара Суу райондук төрөт үйүнөн Ош облустук төрөтканага которулуп, ал жакта жандандыруу бөлүмүндө бир нече күн жаткандан кийин каза болгон. Окуянын чоо жайы кийинки материалда. Алып кирип кетишти. Мындай акыбалда кирип кетип, кызым бир постояндан кийин башкача эле диагноздорду коюп, менин жанымды күйгүзүп атышпайбы? Динара Исакулова 25 жаштагы кызынан айрылып, көз жашын тыя албай төрөттөн кийин каза болгон кызынын 3 баласы апасыз калганына боздоп турат. Кара Суу районунун Киров айылында жашаган кызы Айганыш Эсенбек кызы 10 октябрь күнү Кара Суу райондук төрөтканасында көз жарган. Төрөттөн кийин абалы оорлошуп, дене табы көтөрүлгөн. Бирок 2 күндөн кийин эле дарыгерлер аны үйүнө чыгарышат. Абалы кайра оорлошуп, төрөтканага жаткырылат. Андан соң ал райондук төрөт үйүнөн Ош облустук төрөтканасына которулуп, ал жакта жандандыруу бөлүмүндө бир нече күндөн кийин каза болгон. Башкача диагноздор чыкса, мына Россияда түшкөн немелеринде чыкпай беле. Ушуну Кара Суу райондук немесине бердик биз. Прокуратурасы текшерип атат. Бирок ушу Минздравдагы урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, сиздерден да суранам. Ушул кызымдын анализдерин жакшылап карап, бир оң жыйынтык чыгарып берет деген ойдомун. Мен буга мынчалык күйбөйт элем. Ушу 3 балам калбаса, анан кийин кызым 3 күн без сознания жатса дагы ушул төрөткөн акушеркаласы. Жосом баягы чыгарып бергени бир барып эже ушундай болуп калды, эми кечирип коюңуз, бизде да ушундай болуп кала берет деп койбогонуна күйөм. Төрөттөн кийин жаш келиндин абалы оорлошу баштады. Төрөттүн эртеси кан азайып түшүп кеттир дегенден жакындары дарыгерлер жазып берген дары-дармектерин алып беришет. Келиндин жолдошу ошол учурда Орусияда болгон. Төрөтканада кайнатасы дарыларын алып берип жардамдашып турган. Алып барганда жакшы эле неметип кабыл алып неметишти. Жарым сааттын ичинде төрөдү. Төрөгөндө эле белгиле сүйүнчүлөп чыккандарына бирине 500 сом, бирине 200 сом кылып акча берип аттым ошо сүйүнчүгө. Анан эртеси кичине каным түшүп кетти. Эртеси бу кабар алган барсам, кан түшүп кетти. Кичине сыналатам, дарыларды, уколдорду жазып берди дедилер. Мен барып ошол жерде роддом натаранда аптекалар бар экен, ошолордон алып дарыларды алып кирип берди. Динара Исакулова жолдошу менен Орусияда иштеп жүрүшкөн. Ошол жакта дарыгерлерге көрүнүп, өзүн жакшы эле сезип, дарыгердин көзөмөлүндө болгонун жолдошу айтат. Кыргызстанга төрөт убагына 2 ай калганда келген. Аялым менен сүйлөштүк, врачка көрүн. Бул нерселер болсо неме кылып, справка керек барбыр самолетко деп сүйлөшкөнбүз да. Анан кийин 3 жолу көрүнгөн да. Өзү неме бир кыргыз эже барып келе, ошо менен неме кылып гинеколог эже менен сүйлөшүп каттап аткан. Мен жумуш менен болуп, өзү чуркап неме кылып аткан да. Сүйлөшүп келип көрүнүп кетип аткан да. Анан жакшыбы десем жакшы. Жакшы эле дары жазып берген, витамин, ситамин деди, олорун алып берген. Маркум Айганыш Эсенбек кызынын 3 баласы калды. Ымыркай кичине наристени төрөт үйүндө кармашууда. Учурда анын абалы, ден соолугу жакшы. Бирок апасынын өмүрүндө эртерээк аракет жасап сактап калса болот эле деп туугандары дарыгерлерге нааразы. Аппаратта кармашты, уколдарын тынбай алып келип турдук, кандай абай ташыдык. Кан укмуш кетти. 92 адамдык кан карызбыз азыр ушу тапта. Алып келип кутулуп атабыз андыкта калса. Адан эметкен жокпуз, ушул карындашыбыздын чындап күнөөсү алардыкы точно эле да. Ошону мойнуна алып, акыйкат чечим чыгарып күнөөсүн тартып, мойну менен тартсын. Мындай врачтар иштебесин. Такыр элечи. Ош областык төрөт үйүнүн дарыгерлери оор абалда түшкөн Айганыш Эсенбек кызына аккан оорусу деген дарт аныктамасын коюшкан. Маркумдун жакындары күмөн санап нааразы болушса, тиешелүү органдарга кайрылышса болот дейт дарыгерлер.
экспертизага беришсин, ошол текшерилет. Биздин лаборатория берген, аны биздин областтык больницадан гематолог врачтар келип тастыктап берген. Ошондо мындай жөнөкөй тил менен айтканда Аккан. Ал буга чейин учетто турган жеринде дагы Кара Суу больницада дагы лейкоз коюлган эмес. Эми канчалык алардын лабораториялык иши кандай экен эч нерсе айта албайм, бирок бизде бир гана анализде эмес, бүт эле бизге келгенден баштап анализдердин баарында ушул белостный клетки табылган да. Апасы милицияга кайрылып, медициналык кызматкерлер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатууда. Боюнча аталган жарандын апасы кайрылып, арыз менен Кара Суу РИИБке арыз менен кайрылып, аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине ошол эле күнү катталып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 152 берене менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Азыркы учурда тергөө амалдары жана териштирүү учуру жүрүп атат. Облустук милициядан маалымдашкандай, төрөттөн кийин каза тапкан былтыркы жылы бир факт катталса, быйылкы жылы да жаш келиндин өлүмү катталууда. Ал эми тиешелүү териштирүү иштери кандай жүрөт, алдыда белгилүү болот. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. 23 октябрда Чүй облусундагы Москва районуна караштуу Александровка айыл аймагынын Крупская айылында ата-энеси жок жетим балдар жана жакырлар үчүн социалдык шаарчанын пайдубалы коюлду. Курула турган тамдар айылдын 28 жетим балдарына жесир энелерге акысыз берилмекчи. Тамдар баардык шарты менен футбол аянтча, мугалим, балдар үчүн окуучу бөлмө, балдар ойноочу жай болуп, шаарча 1 гектар 3 соттук аянтты ээлейт. Бул социалдык шаарча Исар кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланууда жана 700 миң АКШ доллары сарпталат. Артыкбүбү Абдыкадырова Александровка айыл аймагында 20 жылдан бери жашап келет. Анын айтымында жердештеринин көбү кысталган көр турмуштун айынан мигрант болуп чет жерде иштеп жүргөнүн, кароосуз калган балдардын жашоосу. Атасынан айрылган балдар кара курсактын айына үй сатып алуу үчүн туура эмес жолго кеткенин угуп, тагдырын көрүп кейбей койбойсуң дейт. Жетим балдарга жана жесир энелер үчүн бекер үй куруп берилет деген кабар мен эле эмес, бүтүндөй район элин кубандырды деп төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Жакшы үйлөр салынып атыптыр жетимдерге, жесирлерге деп. Буда болсо бизге келген кичине болсо дагы рызкы. Ушунун арты менен мүмкүн жол келер, ушунун арты менен көчөлөрүбүзгө жарык келер, жакшы суу келер, жалаң жакшылык болор деген үмүттөбүз. Бизди колдоп, коштоп, ушинтип келген араптарга, бизге демөөрчү болгондорго дагы биз аябай ыраазыбыз. 23 октябрда Чүй облусунун Москва районундагы Александровка айыл аймагына караштуу Крупская айылында ата-энеси жок жетим балдар жана жесирлер үчүн социалдык шаарчанын пайдубалы коюлду. Аллаху акбар. Бул курулган үйлөр жесир жана атасынан айрылган 28 үй бүлөгө акысыз берилмекчи. Тамдар азыркы талапка жооп бере турган заманбап стилде салынып, ошондой эле социалдык шаарча 1 гектар 3 соттук аянтты ээлейт. Бардык шарттар эске алынган. Кичи футболдук аянтчадан баштап мугалимдер, окутуучуларга арналган бөлмө, бөбөктөр ойноочу бакчада пландаштырылган. Бул социалдык шаарча Исар кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланууда. Жана алардын айтымында 700 миң АКШ доллары сарпталмакчы. Аллахым разы болсун, иштегениңерге ийгилик, дайым Аллах таала ишиңиздерге береке берсин. Исар кайрымдуулук фонду Кыргызстанда 2005 жылдан тарта иш алып барып келет. 20 жылдан бери атасынан айрылган 2400 балага пособия азыркы күнгө чейин ай сайын жөлөк пул катары берип келишет. Бул долбоордун негизги максаты колунда жок муктаж үй бүлөлөргө, ошондой эле атасы өтүп кеткен балдарга атасы жоктугун сездирбеш үчүн ушундай долбоорду ишке ашырдык дейт. Кыргызстандын бардык дубандарына өткөрүлөрү пландалууда. Мусулмандаргабы же ушул Бүт бардыга жардам берет муктаждарга. бөлбөйт. Биздин максатыбыз ушул колдо жок муктаж үй бүлөлөргө, ошондой эле атасы өтүп кеткен балдардын атасы жок экенин сездирбеш үчүн ушул нерселерди биз проекттер салып атабыз. Биз өкмөттөн жерди сураганда ушу сокулукту бөлүп берди. Кудай буйрса, 7 областка биздин ниеттерибиз бар. Себеби биздин
аз камсыз болгон үй бүлөлөр 7 областтан булар пособие берип турат уже 20 жылдан бери. Чүй облусундагы Москва районуна караштуу Александровка айыл аймагындагы Крупская айылында 107 миң калк жашайт. 50дөн ашуун улут, 12 айыл өкмөт жана 28 айыл жайгашкан. Долбордун талабы боюнча салынган бул үйгө Александровка айыл аймагынан атасынан айрылган жана жесир энелер болуп 14 бүлөнү киргизишсе, ал эми калган 14 үй бүлөнү Москва районундагы башка айылдардан жетим жесир үй бүлөлөрдү комиссиянын чечими менен фонд өзү карап киргизишет. Социалдык шарчадагы тамдар муниципалдык менчикте болорун, ушунча айылдан ичинен дал ушул айылга бул проекттин келип калышын Чүй облусундагы Москва районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими Ниязбек Козуев төмөндөгүчө түшүндүрүп берди. Жерди тандап алганыбыздын себеби негизи 2007 жылы ошол 1 гектар 3 соток жер трансформация болуп, максаты багыт өзгөрүлгөн. 1 гектар 3 соток жерди муниципалдык менчикке алып, анан ушул объектти курганга бизде толук мүмкүнчүлүк бар эле. Ошондуктан ушул айыл өкмөттүн ушул айылын тандап алдык да. Жер бөлүнгөн эле да. Негизиси ошол жерибиз даяр эле да. А эгерде жөн участка кылып бергенибизде анда бул жерде 7-8 гана үй бүлө батмакта. Бүгүн азыр мына бул проект боюнча 28 үй бүлөнү буюрса үй менен камсыз кылабыз. Долбордун шарты боюнча бул шаарча мыкты, сапаттуу курулуш материалдары менен курулат. Жана ал тамга киргизилген 28 үй бүлө эч кандай тыйын төлөбөйт. Жашап аткан адамдар убактылуу турмуш шарты оңолуп, качан гана үйгө муктаж болгондо каалаган убагында чыгып кете берсе болот, дейт Александровка айыл өкмөтүнүн башчысы Данияр Кайназаров. Долбоордун талабы боюнча 14 үй бүлөнү биздин айыл аймактын жашоочуларынан биз киргизебиз, комиссия менен чечип. 14 үй бүлөнү ошо Москва районундагы жетим жесир үй бүлөлөрдөн фонд өзү киргизет. Кирип аткан адамдар эч кандай акча төлөбөйт. Бул муниципалдык менчикте болот. Үйдүн баардыгы тең. Жашап аткан адамдар убактылуу турмуш шарты оңолуп, качан гана муктаж болбогондо үйгө каалаган убагында чыгып кете беришет. Долбоордун шарты боюнча ошондой. Анан жетим балдар 18 жашка чыккандан кийин өздөрү ошо үйлүү жайдуу болуп чыгып кете беришет. Мындай садака түрүндө элдерге жардам болсун деп акчасын сарптап атышат. Ошолор талабы боюнча эң жакшы деген материалдар, курулуш материалдарын колдонгула деп жатат. Анан долбоор өздөрү подрядчикти аныктап, ошол бүгүнкү күндө ошо подрядчиктер ишти башташты. Ал эми социалдык шаарча келерки жылдын май айында толук курулуп бүтөт деп пландалууда. Ош шаарында дзюдо боюнча мелдеш өттү. Ага аймактардан келген 300гө чукул спортчу катышты. Борбор калаада дзюдо академиясы ачылып, ага өлкөнүн 7 облусунан шыктуу спортчуларды тарбиялап өстүрүү жана жаштарды спортко тартуу максатында иш-чаралар өтүүдө. Спорттун бул түрүнө дагы кандай колдоолор болот? Кийинки темада сөз болот. Спорттун дзюдо туру боюнча Ош облусунун биринчилиги болуп өттү. Турнирге Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагынан 300гө чукул 7 жаштан 16 жашка чейинки жаш спортчулар катышты. Ош облусунун биринчилиги болуп атат. Эрем спорт клубунун демилгеси менен жана колдоосу менен Ош облусунун биринчилиги болуп атат. Бул Ош облусунун биринчилигине Кыргызстаныбыздын юг түштүк аймагынан бардык дзюдоисттер, кичинекей дзюдоисттерибиз келип атат. Бул турнирибизге губернатордун өкүлү, ыйгарымдуу өкүлү, Ош шаарынын вице-мэри жана президентибиз, дзюдо федерациясынын президенти, вице-президенттер ушул кишилер катышып аткандыгы бизди абдан кубандырат. Бул турнирибиздин уровени дагы бийик деңгээлде өтүп атат десем болот. Бул бийик деңгээлде өткөн себеби пайдасы эртеге буюрсак балдарыбыз мировой уровеньде, дүйнөлүк уровеньге чыкканда мындай сүрдөбөстөн, кыйналбастан күрөшүп кете алат буюрса. Спорт бул достук, сергек жашоо, адамды физикалык, руханий жана физикалык жактан коргой турган чоң күч. Андыктан жаш жеткинчектерди кичинекей кезинен спорт менен машыгып, чоң мелдештерде мыкты деңгээлде көрсөтүп тургандыгы кубандырбай койбойт. Дзюдо федерациясынын президенти Жолдошбек Көлбаев Ош шаарында дзюдонун өнүгүп жатканын белгилеп өттү. Ушунча кичинекей биздин дзюдочуларды көрүп алып, жүрөгүмдө аябай толкундандуу сезим менен мына карагылачы, кандай биздин жаш ымыркайлар жакшы жолго түшүп, ушу дзюдону тандап, ушундай соревнованияларга катышып, ушу ата-энелерге да бир кайрылып кетет элек, ушакта тургандар, ушу балдарыңарды спортко бергиле. Балдарыңар ушундай спорт залдардан чоңойсун.
Кудай буйруса иншалла ушул Ош жергесинен бир ишенич бар. Кийин бир олимпийский чемпион мира ушу залдардан чыгат деген ойлор бар. Катышуучулар бул турнирге кылдат даярданып келишти. Аруке 3 жылдан бери спорттун дзюдо түрү менен машыгат. Бул жылдар аралыгында бир канча турнирлерге, анын ичинде эл аралык мелдештерге катышып 1-орунду камсыздап келүүдө. Бүгүн Ош областынын биринчилигинде да алдыңкы орунду багындырды. Менин атым Аруке, мен 12 жаштамын. Мен дзюдого келгениме 3 жыл болду. Дзюдо баштаганда мен 9га чыккан элем. Бүгүн бизде өзүбүздүн залыбызда соревнование өтүп атат. Бул өзүбүздүн залыбызда өткөн үчүн мен командам үчүн, ата-энем үчүн, өзүм үчүн намыстанып 1-месте алдым. Дзюдо боюнча Ош областынын биринчилигинде айтылгандай, Борбор калаада дзюдо академиясы ачылып, ага өлкөнүн 7 областынан шыктуу спортчуларды тарбиялап өстүрүү жана жаштарды спортко тартуу максатында иш-чаралар өтүүдө. Спорттун бул түрү боюнча мелдешке 7 жаштан 16 жашка чейинки кыздар жана балдар катышууда. Жеңишке жеткен спортчуларга медалдар жана сыйлуу белектер тапшырылды. Мындан сырткары өлкө биринчилигине да жолдомо алышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош шаарындагы боорукердик балдар үйүнөн эч кандай балдар сатылган эмес. Социалдык тармак аркылуу 37 жаштагы аял коомчулукка кайрылуу жасап, убактылуу таштап кеткен балдары кайтып келсе жок экенин айтып, ал жердеги кызматкерлерди сатып жиберген деп шектенгенин билдирген. Бирок Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы 2 бала жоголгон деген маалымат чындыкка дал келбестигин айтууда. Анткени балдардын энеси бейбаштыкка айыпталып, абакка кесилгендиктен жеткинчектер мамлекеттин карамагына алынганы менен түшүндүрөт. Окуянын чоо жайын Гүлжан Ажиматова айтып берет. Тагайова Назгүл, Маннаповна, Кара Сууну. Бул кайгыруу социалдык тармакта жакында чыгып, анда Назгүл аттуу аял 2 баласын балдар үйүнүн кызматкерлери сатып жиберди деп айыптоодо. Чыгып барсам балдарың бир семья багып алган деп айтты. Анан мен соцзащитниктерге бардым Ошко. Окуя ушул жылдын февраль айында жүз берген. Анда 12 жана 7 жаштагы балдарды боорукердик балдар үйүнө милиция кызматкерлери алып келген. Балдар үйүнүн жетекчиси Бермет Токтосунованын айтымында алар менен суроо жооп болгондо апасы тарабынан запкы жеп көчөдө тилемчилик кылып жүргөнү белгилүү болгон. Биз документально алдык балдарды. Балдар мына немесине мектепке, Калин мектебине орус мектепке бердик. Балдар бирөөсү окуду, Арсени кичинекей бул жерден тарбияланып жүрдү. Балдар абдан жакшы, мындай көчөдө жүргөндө запкы жеген, анан энесинен коркуп, апа мурчу деп бала ушинтип келди да, бала дагычы. Анан бирок бул жерден психологдор жакшы иштеди, соцработниктер иштеп, баланы өз калпына келтирип, анан бала мындай более спокойный болуп, жакшынакай болуп, бала өз тарбиясына кирип калган учур. Ошентип балдар тиешелүү бийлик өкүлдөрүнүн чечиминин негизинде энесинин макулдугу менен 2 айга боорукердик үйүнө жайгаштырылган. Ал эми алардын апасына чечим чыгып, абакка кесилип кеткен. Боорукердик үйү менен түзүлгөн келишимдин мөөнөтү аяктагандыктан Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан ал жерден 2 баланы алып чыгып, атайын окуудан өткөндүгү тууралуу фостердик үй бүлөгө убактылуу тапшырылып берилген. 6 айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин соцзащита балдарды фостердик семьяга тапшырып, балдарды алып кеткен. Соцзащита өзү чечет калгандарынчы. Балдар ошол фостердик семьяда. Аны ошол соцзащитага барып иликтесе болот. Балдар аман эсен, баары жакшы. Биз соцзащита эмне десе ошолордун буйругун аткарабыз. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын эне жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлжана Раева аларды фостердик үй бүлөгө берүү үчүн документтер так болгондугун айтат. Айтымында ал аял 8 ай болгондо абактан чыгып акталып, боорукердик үйүнө таштап кеткен балдарын жоголуп кеткендигин айтып, кызматкерлерди бала сатууга шектеп, YouTube каналдардын биринде элге кайрылуу жасагандыгы чындыкка дал келбейт. Энеси балдарды багууга шарттуу болгондо гана берилет деген мыйзамды түшүнбөй, жок жерден каралоодо дейт. 6 айдан бери мектепке жайгаштырдык. Балдардын көөлүгү да жок болчу. Балдардын көөлүгүн калыбына келтирдик. Бирок кече көрдүңүздөр, баягы коомчулукта аябай дүрбөлөңгө салып, балдарым жоголуп кетти, таап бергиле деген эмелер айтылды. Ал жакта апасы айтып атат, мен больницада жаттым, мен ооруп аттым деп. Бирок баласы ошол кезде бул аял абакта болчу. Жай таап өзүнүн жылуу жумшагына, кыш келатат суук болуп. Ошондо убактарда бул эртең балдарды багыш керек да. Ошондуктан ошолорун тактап, документтерин даярдап алгандан кийин Кыргызстандын паспортун алыш керек бул. Ошолордун баарын тактаганга биз да жардам беребиз. Анан кийин биз балдарды кайтарабыз. Ал эми бир тууган 2 баланы убактылуу багып алган Кондуз Нурудинова учурда балдардын абалы жакшы экендигин айтып, апасы өзүнүн документтерин тоорулап, балдарды бага турган абалда шарт түзсө, кайра келишимдин негизинде балдарды кайтарып берерин айтат. Интернетте туура эмес маалыматтар кетти.
ага элдер өзүм дагы ыңгайсыз абалда калдым. Бул балдарды мен биринчи алганда өтө ооруп, гаймолити бар экен, чоңу жөтөлүп, аябай кыйналышкан. Булардын кийим кечеси аябай жүдөшкөн экен. Кийим кечесин оңдоп, бир курс лечение алдырдым, экөөнө тең бирден курс. Буларды карадым, немеге мектепке бердим, окуттум. Окуядан улам шаардык өнүктүрүү башкармалыгы балдарды да энесин да убактылуу багып жаткан үй бүлөнү да жолугуштурду. Бирок бул арадан алардын энеси үчүн мындай жалган айтып жаткандыктарын түшүндүрүп берүүдөн баш тартты. Ага документтерин тактап, балдарды багып алууга шарт түзгөнгө чейин өзүнүн балдары менен жолугуп сүйлөшүп турганга укугу бар экендигин айтышты. Эске салсак, интернаттарда муктаж балдарга жетиштүү тарбия берилбегендиктен алар ата-эне мээримин ала албагандыктан мамлекет тарабынан багуунун жаңы формасы фостердик үй бүлө түзүлгөн. Анда интернаттан айырмаланып, кароосуз калган жана жардамга муктаж балдар убактылуу гана үй шартында тарбияланат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош облусунда баасы 5 сомдон жогору болбогон көмүр баалар ачылды. Кара алтындын баасын көтөрбөө жана калктуу ушул мезгилдерде көмүр менен камсыз кылуу үчүн атайын тапшырма берилген. Эми аймактарда ачылган базарларда көмүрдүн баасы көтөрүлбөйт. Ош областында калкты көмүр менен камсыз кылуу максатында баасы 5 сомдон жогору болбогон көмүр базалары ачылды. Буга чейин президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов райондук мамлекеттик администрациялар тарабынан атайын көмүр базаларды уюштурууну тапшырган. Арабан районунда кара алтын 4 сом 80 тыйындан сатылууда. Bir 21 көмір кені бар екен, азыр бүгүнкү күндө область боюнча иштеп аткан кендердин ичинечи. Булар бир районда бар екен. Ошондуктан bundan тышкары, мисалы ошол айыл өкмөттөргө караштуу кендерде социалдык пакет берилип атат элдерге. Андан тышкары баягы колунда жок бебечераларга акысыз көмүрлөр берилип атат, андан тышкарычы. Бул эми алыскы райондордо көмүр кени жок райондор, мисалы Арабан району эсептелет. Кара суу району болуп эсептелет. Ошондуктан бул жака ушундай 5 сомдон ашырбаштырган бааны койдук да. Туура, кээ бир жерлерге барсак азыр 6 сомдон дагы 7 сомдон дагы көмүрдүн баалары бар. Ал көмүр мисалыга бул элге от жакканга эмес, жанагы тандырга иштеткенге, ошондой эле жанагы башка шашлык иштеткенге ошондой көмүрдүн баалары экен. Арабанда арзандатылган кара алтын сатуучу жайлар 4 жерде иштеп жатат. Мында күнүнө тургундар тарабынан 80-90 тоннадан көмүр сатып алынууда. Катарында Фаркатбек Табакиловда кышка 2 тонна кара алтын алды. Жыл сайын 2 тонна көмүрдү 7 сомдон алып келсе, эми 4 сом 80 тыйындан алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жылына 2 тонна көмүр алабыз. Өзүбүз ошо кышкы сезонго 10 киши жашайбыз бизде, ошо бизге жетет. Мурда 7 сомдон алчубуз көмүрдү. Азыр кичине арзандап айыл өкмөтүбүздөн келип калыптыр. Ошону алып атабыз. Жалпысынан Ош областы боюнча арзандатылган 30 кара алтын сатылуучу жай ачылган. Көмүрдүн баасы кыш ичи көрсөтүлгөн баадан ашпай сатылууга тийиш. Бааны көтөрүп жибербөө үчүн тиешелүү кызматтар рейдтерди уюштуруп көзөмөлдөөнү маалымдашат. Алайда чыккан көмүр кенибиз бар, бул Сары Моголдо чыкканчы. Ал көмүр жол алыс болгонуга байланыштуу, алар ушул кээ бир жерлерде 5 сом 50 тыйындан койду. Аларга биз уруксат бердик, себеби дегенде ошол жолдугу алыс болуп атат да, Алайдан келип атат, 300 километрден келгендиктен баасы бир аз көтөрүлүп кетти. Аларга 5 сом 50 тыйындан биз уруксатты бердик. Ал эми бул жерде жакын жайгашкан, ошол мына Бел Алма болот, өзгөндөгү кендерге биз алар менен сүйлөшүп, мына Алмалыкта аз иштеп чыгып атат көмүрдүчү. Аларга биз ошо 5 сомдон ашырбагыла деген тапшырманы бердик. Бул ишкерлерге деле ала выгодный. Себеби дегенде аларга дагы азыр кардар керек бул күндө. Аларга өздөрүнүн себестоимостьтон аларга пайда деле калып атат. Алар да ушул макулдугун берди. Ошол аларга дагы кыйнабайлы, элди дагы кыйнабайлы деп ортодо ушул 5 сом деген бааны ошо ишкерлер менен өзү чогуу отуруп сүйлөшүп алдык да. Ош областында иштеп жаткан 21 көмүр кени бар. Бүгүнкү күндө аймакта 148 кара алтын сатуучу база иштөөдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Бул апта калган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит Азиятов Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал эми коронавирус илдетине байланыштуу эл көп чогулган жерлерге барбай, гигиеналык эрежелерди сактоого чакырабыз. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.